Тээ Байыртадан үйдүн куту ырыскысы болуп келаткан аял заты адам баласынын чырагын өчүрбөй, жашоосун улап келе жаткандыгын таанууга болбойт. Аял заты коомдук, мамлекеттик иштерге да активдүү катышуу менен бирге үй бүлөнүн куту, эр азаматтардын жары, балдардын мээрбан энеси болуп келишет. Балдарым деп тынбай чапкан күн түнү. Үйдүн куту 5 таманынын алдында болгон энелерди Ош шаардык бийлиги 8 март аялдардын эл аралык күнүндө, андан кийин эле энелер күнүндө аларды унутта калтырбай сыйлоону салтка айланган. Энелердин көңүлүн көтөрүп, алардын коомдогу ордун, ролун көргөзүү менен Баатыр эне эли даңкы медали менен сыйлоо иш-чарасы жыл сайын өткөрүлүүдө. Ош элинин да баатыр энелерден учу кур эмес. Бүгүнкү күндө Ош шаарында эле 800дөн ашуун баатыр энелерибиз бар. Аял заты керек учурда эр жигиттер менен тең жарыша жоого аттанып, кылыч мизинде, найза учунда өмүр сүргөнүн тарыхы өзү көрсөтүп турат. Кыргыз элинде аял заты мамлекеттик ири чечимдерди кабыл алууда да акылдуулугун көрсөтүп, туура кадам жасоого колдоо көрсөтүп келет. Буга биздин өлкөнүн бүгүнкү күнгө чейин башынан өткөргөн, басып өткөн жолу күбө боло алат. Аял жасын Айтматова Турсунай Бабажановна. Ошто аял заты басып өткөн бийик белестер, элибиз сыймыктана турган ийгиликтер арбын. Алгач эле мыйзам жолунда элине ак эмгек кылууга ар дайым умтулган Кыргызстандагы аялдардан алгачкылардан болуп генерал наамына жетишкен Турсунай Айтматованы айтууга болот. Ал таза иштесең эч бир жумуштун, жада калса коопсуздук тармагында иштөө аял киши үчүн кыйын деле эмес экендигин далилдеди. Коркоктук бул аялдын, айымдын мындай эң бир зыяндуу жери деп ойлоймун да. Коркок бир гана Кудайдан коркуш керек, чындыкты айтуудан, укуктук мамлекеттин мындай принциптерин тереңдетип, ушу турмушубузга ашырууда салымды мындай жигердүү кошуудан коркпош керек. Деги эле кесибиң юристпи, кесибиң ушул укук коргоо органдарында иштеп атасыңбы, ошол укук коргоо органдарынын функцияларын аткаруудан коркпош керек. ошол күнү башталат кыямат. Атагы алыска кеткен кыргыз кыздарын, анын ичинде Оштун кыздарын бүгүндө коомдук турмуштун бардык жагынан табууга болот. Алардын ичинен көрүнүктүү окумуштуу, илимдин доктору Бурул Каримова, Дилбар Алтыбаевалар, акын жазуучулардан Тазагүл Закирова, Салима Шарипова, Ризван Исмаилова, Зинакан Пасаңова сыяктуу эжекелер. Мындан башка да калктын саламаттыгын ойлогон мыкты дарыгер айымдар жана агартуу тармагындагы алдыңкы мугалимдер чыгышты. Мамлекеттик иш-чараларда бийликтин структураларын аялдарды тартуу боюнча атайын аракеттер көрүлүп, өзгөчө жетекчи кызматтарга аялдар көбүрөөк тартылып жатканы турмуш далилдөөдө. Анын мисалы катары Ош шаардык кеңешинин 3-чакырылышындагы эл өкүлдөрүнүн катарында эркектерден кем калбай көйгөйлөрдү көтөрүп, калктын турмушун жакшыртууга аракет жасаган шаардык кеңешинин депутаттары Бактыгүл Темирова, Турсунай Өмүрзакова, Нургыз Кадырбек кызы, Гүлсана Эсенбаева, Гүлмира Садыкова, Сонун Акбашева жана Зульфия Матисакова эжекелерди айтууга болот. Шаарды гүлгө ороп көрктөндүргөн Айгүл Наватованын да өзүрлүү эмгеги чоң. Ошондой эле Абаскан Ормонова, Гүлгакы Мамасалиева сыяктуу айымдарыбыз бейөкмөт уюмдарды жетектеп, турмуш шартты жакшыртууга жана Ошту өнүктүрүүгө жасаган ийгиликтери арбын. Бүгүнкү коомдо аялдардын орду абдан чоң. Илгери деле биз коммунисттик партиянын мезгилинде деле аялдар коомдо зор күчтөйт элек. Азыр деле ошондой күчтүү. Бардык тармактарда аялдар иштебеген бир да мекеме жок деп айткым келет да. Талаада болсо алар пакта эгет, тамеки эгишет, азыр деле ошондой. Ал эми коомдо болсо коомдук иштердин бардыгында бирге жүрүшүп, мына аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү кыдырып жүргөн аялдар, бизнесте иштеп аткан аялдар, үй бүлөдө балдарды тарбиялап аткан аялдар, мектепте сабак берип аткан мугалимдер, кыз келиндер, бардык коомдогу жумуштун бардыгында бир да аял киши катышпаган иш жок деп ойлойм да мен.
Өзгөчө энелердин орду Ошто жашаган түрдүү улуттар ортосундагы ынтымакты бекемдөө, достукту чыңдоодо айкын көрүндү. Тынчтыкты орнотуу аркылуу Оштун өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон энелерибиз бар экендиги кубандырат. Алардын катарында агартуу тармагындагы алдыңкы кызматкер Арафаткан Алимжанованын атын айтпай кетүүгө болбойт. Көптөгөн жаш жеткинчектерге бала бакчада таалим тарбия берип өстүрсө, эки улуттун ортосундагы достукту бекемдөөгө дагы эбегейсиз зор салымын кошо алды. Эл юртты интималыгын бекемдаш үчүн мен шунча ел элге юртке кызмат кылып көпүрө болуп келдим. Эки элдин ортасында менин орталарым өзбек элиден ham кыргыз элиде көп. Чүнкү мени атамын тарбиясы шунака эди. Менин атам колхозда райыс болуп, шу эки элди кошуп жүргөн адам эди. Шу тарбияны мен oilada olganman. Shuning uchun men hozir bolalarda, oilalarda aytamanki, oilada tarbiya qilinglar. Bolalarni boshqa ellarda, ulutlarda уважать qilib, bir-birini siylab yurishlarni o'rgatinglar deb. Mana etnoslar bo'yicha shaharda hozir biz общественный приемныйda muchasimiz juda bu yerda obro'li yaxshi odamlarni qo'ydi. Shular bilan birga ishlayapmiz. Mana ikki elda o'rtasida chiqayotgan ozgina chirchata bo'lsa ham biz borib ayollarga biz boryapmiz, erkaklarga boryapti. Hech qanaqa chirchataqni tekislab chiroyli qilib qo'yapmiz. Искусство жана маданият тармагында ташкындаган таланттары менен из калтырган белгилүү айымдарыбыздан үчүбүз кур эмес. Бул тармакта да өзүрлүү эмгектенип, Оштун маданий турмушун өнүктүрүүгө чексиз салымдарын кошкон Гүлшайыр Садыбакасова, Тамара Кадырбаева, Айтажы Шабданова сыяктуу үлгүлүү эжелерибизди айтпай кетпесек болбойт. Курманжан Датха мана азыр адашмасам bir 20 yıldan beri Kurmanjan Datha'nı atkарып келем. Men teatrda Kurmanjan Datha'sıga aylanıp kaldım. Mundimde olganda. Özüm bu obrazды yaxshi ko'raman. Mana oxirida qanekeni ko'z yashidib Sulton Raevdin asari abdan yaxshi yozilib, yaxshi qo'yilganda. Shunda da Kurmanjan bu yoshlarımızga eng tarbiyaviy tomoni ko'p-da. Zaman өзгөрүп, доор алмашкан сайын аялзарды бардык тармакта иштөөгө көнүп барат. Өндүрүш, экономика, бизнес тармагында иштеген асылзат айымдарыбыз бар. Эркектерден кем калышпай иштеп, үй бүлөсүн багуу, жашоо турмушун жакшыртууга аракет кылган айымдар убактысын тең бөлүштүрүп, үй бүлөсүндө, чакан бизнесинде алдыга жылдырып, Ош шаарынын экономикасына салым кошууда. Аял кишиге бизнес тармагында ишкерлик кылуу бул өтө оор деле деп ойлобойм. Себеби эң негизги момент бул жерде өзүнүн убактысын туура пайдаланыш керек да. Ошондо бардык жагына жетишет аял киши, үй бүлөгө дагы, ишине дагы. Эми бирок бизнес тармагы бул өтө көйгөйлүү тармак болгондуктан албетте кичине оорчулуктар болот. Бирок ага карабастан күлүп жайнап бардык жакка жетишип жүрө беребиз. Бирок барган сайын ушу мындай тенденциядан арылышыбыз керек да. Акыркы жылдары эркектерге караганда аялдар көбүрөөк бизнеске катыша башташты да. Ал эми Ош шаарында коомдук транспорттарда айдап жүргөн айымдарыбыз да бар. Кишим жана эженин жүргүнчүлөрдү өз убагында дарегине жеткирип жүргөнүнө 35 жылдан ашты. Шаардагы автобус айдаган жалгыз айым болгон үчүн аны көбү жакшы тааныйт. Ал турсун таңыркап карап, чочулап, унаасына чыкпай койгондор да кездешет. Шофер болуш эми аял кишиге оорлугу болот. Бул техника менен иштеш өтө эле оор болот. Мен өзүм сүйгөн кесибим болгондуктан, атамдын атактуу кесиби ошого байланыштуу ушул ишти аркалап келе жатам. Көпчүлүктөр таңыркайт, кээ биркилери көп мындан чыкпай да койгон күндөрү болот. Аял киши экен, айдай албайбы деп. Өзүм сүйгөндүгүм үчүн мен оорлугуна дагы кандай демесине карабай эмгектенип келе жатам да. Спорт жаатында да эркек балдардан кем калбай тең тайлашып, элинин намысын коргоп келе жаткан кайраттуу кыздарыбыз арбын. Алардын бири 28 жаштагы спортчу кыз Элгиза. Ал Кыргызстандагы спорттун өсүшүнө өзүнүн салымын кошуп, Ош шаарын сырт өлкөлөргө таанытуу менен жөн эле көчө таптап жүргөн балдар кыздарды спорт менен машыгууга үндөп келет. Спорт бул биринчиден ден соолукка дагы эң керектүү.
Анан бизде ойлойт аялдарга эмне кереги бар спорттун. Аял деле организм бар адам да. Анан аялдуу кишиге мен ойлойт элем керектүү дагы и жакшы да болуш керек деп ойлойм да. Мен өзүм башында күрөш боюнча Кыргызстандын чеберимин. Дүйнөнү жаңыртып, ааламга нурун чачкан да эне, ал байлыктан да, алтындан да баалуу. Энеден өткөн мээримдүү, сүйкүмдүү ыйык зат жок. Энелер бизди жарык дүйнөгө алып келгенден баштап, нечендеген кыйынчылыктар менен күнү түнү уктабастан ак сүтүн берип, тарбиялап чоңойтот. Ошондуктан энелерибизге эң назик мамиле жасап, көңүлдөрүн оорутпашыбыз бул биз үчүн ыйык милдет.